Арыбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан айтпасам болбойт. Автордук берүүсү аты-жөнүм Талгат Абдрахманов. Кутмандык ушак кечиңиздер менен. Бүгүн биз барлаша турчу инсан учурдагы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу, жеке ишкер, шаардык кеңештин депутаттыгына аттанып, буйруса мандатты алуу алдында турган биздин шаардык кеңештин депутаты Таймураз Ташиев. Таймураз мырза, ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Таймураз мырза, орозо кармадыңызбы? Мен кармабадым, себеби мен черепный давлением бар да. Ошо давлением 2 күн кармадым, 2 күндөн кийин давление көтөрүлүп баштады. Анан акыркы күндөрү социалдык тармактарда ошол Таймураз Ташиев Баткенге жардам жеткирип бардыр деген кабарды уктук. Кандай жардам, эмне болгон жардам, канча өлчөмдөгү жардам алып бара алдыңыз? Жардам кылдык, колдон келечекти жардам кылдык. Биз биринчи күнү эле чыгып кеттик. 29 күн ошол жерде болдук. Биринчи күнү эле барган күнү на месте ошо ордунда иштеп баштадык. 6 пункт жерге баягы качып келген элди 6 пунктка жайгашкан. Эң көбүсү 420, адашпасам 420 болсо элек адам жайгашкан экен. Ошо 6 пунктту гум помощь келгичекти түзөнтүп жардамын колунан келечек кылып турдук. Тамак аштарынычы. Эң көп проблемасы ушу памперс боюнча дагы болду. Себеби ол жерде жаштар, аялдар, жаш балдар көп качып келгенинин себеби ушу памперс проблема, памперстерди жеткизип, колдон келечекти кылып турдук. Жана болсо больницасына барып аттык, больница жардам берип аткан моменттер болот. Сиз ушул азыр өз сөзүңүздө айттыңыз, алгачкы күндөрү ошол жерге жардам каратыпчы. Ошол жердеги алгачкы күндөрдөгү Баткендик ошол чек арада жабыр тарткан элдердин абалы кандай эле? Мен барган маалда абал курч болчу. Өтө курч болчу да. Себеби гум помощь эч ким алып келе элек болчу. Мына мен адашпасам ошо биринен бир болуп мен бардым окшойт ошо гум помощь кылыпчы. Правда жетпей аткан экен эле ошого болсо биринчи барды ошо абал ушундай ситуацияда турган да. Өткөн жылы карантин болду, ковидке байланыштуу. Анан ошондо дагы бир жардам берүү жумуштарын аткардыңыздар да. Жардам берүүнүн артында эмне ойлор, эмне максатта турат? Эми максатыбыз болсо ошо элибиз тынч болсун деген эле максатыбыз алабыз да. Туура айтасыз, мына ковид маалында өтө күчөп турган маалда Жалал-Абадта көп жардамдар кылдык, в виде продуктов кылып аттык, кислородный концентраттар алып келип аттык, эми колдон келечек нерсени кылып аттык. Ол маалда дагы менин иштерим жабык болчу. Топтолгон үйдөгү тыйын тупурун алып чыгып алып туруп ошо колдон келечекти аракет кылдык. Анан ушул көрөрмандарда дагы ой турса керек, Таймураз Ташиев кайсыл жерден билим алды экен, бул жигиттин билими кандай болду экен деген ой көбүндө турса керек. Жогорку билимди кайсыл жерден алдыңыз? Мен өзүм краткий айтып кетейин. Мен Бишкекте мектептерде окудум, Сылкы мектепте окудум, мына таанымалдардын ичинен. Кытайда окуп келдим. Бир жыл Урумчиде, 2 жыл Пекинде окудум. Андан кийин Томский государственный педагогический университетке тапшырганмын, тапшырып, бюджетке өткөм ол жерге. Бюджетке өтүп, ол жерде окуп атканда 2014 жылы ошо жүрөгүмө бир эле отуруп аткан моментте служба кылам деген желание болуп калды. Ошо служба кылам деген желаниядан 2014 академический отпуск алып туруп, службага кеткенмин. Ошо Ошто служба кылганмын. Андан кийин болсо 2015-тен баштап тиричилик башталды. Армиядан келгенден кийин. И азыркы күндө Евразийский университетте окуйм азыр. Таны бүтөтөм, быйыл бүтөм, Кудай кааласа. Канча бир туугансыз? Анан канчанчысы? Биз 5 бир тууганбыз. Мен экинчиси боломун. Менин алдымда эжем бар, турмушка чыккан, 4 баласы бар. Анан менден кийин 2 иним бар, и карындашым бар да. Анан ушул ишкердикке кайсыл жылдан аралаштыңыз? Анан алгачкы сиз баштаган ишкердиктеги кадам кайсыл кадам болду? Ишкерликке ушу мен Томскийге барганда бир мындай аракет кылып баштадым да турмушка. Себеби ошол маалда бизге үй-бүлөбүздө өтө кыйналып аткан маалдар болчу эле. Таксовать эткен күндөр болду ал жерден, гүл саткан күндөрүм болду. Ошентип ошол жерден башталып 2015 жылы келип, ушу Жалал-Абадта калып, Жалал-Абадта ишкерлик менен алып келдим да. Анан ата-эне үчүн
баланын ден соолугу, баланын амандыгы маанилүү нерсе да. Кече сиз Баткенге баратып, ата-энеңиз менен кеңештиңизби? Алар эмне дешти? Сизден бар бир мындай кабатыр болса керек. Анткени ошол учурда Камчыбек Ташиевдин чет мамлекетке чыккандыгы жөнүндө айтылып аткан. Баткенге барганда мындай болуп калды да. Ошол моментте мен атам болсо баягы профилактика деп коет, аны барып көрүнүп келсе эле, көрүнүп кеткен болчу. Анан карасам бул жакта Баткенде согуш болуп атса, атам ал жакта болуп калса, анткени мен эле өзүм барып турайын. Ол атама эле эмес, мага да керек бул жер. Кыргызстан жери калбасын. Бирөөсү дагы бир адам бир өлкө келип да 1 метрин басып албасын деп баргам. Атам менен ачын айтканда мен Баткенге барган учурга ошондо билди. Саясаттагы кадамыңыз жөнүндө сурагым келди. Эмнеден улам шаардык кеңешке аттанып калдыңыз? Сиздин буга чейин мисалы партиянын катарында сиздин аты жөнүңүз айтылбаган, анан шайлоого жакын гана сиздин атыңыз угула баштады. Камчыбек Ташиевдин баласы дагы Ата журт партиясы менен баратыптыр. Камчыбек Ташиев уулуна ак жол каалаптыр деген маалыматтар чыкты да. Бул мен 2015-тен бери жалаттымды утпаймынбы? Ошо мына 6 жыл өттү. 2000 адашпасам 18 жылдары, 2019 жылдары ошо үмүттөнгөмдө мен эле шаар кеңешке барып, өзүм билимимди, өзүм күчүмдү салым кошоюн дегем. Ошондон мына аттанып, Кудай кааласа жакын күндөрдө мандат алабыз деп ниеттенип. Ылайым мандатыңыз буйрусун дейли. Анан менде дагы бир суроо. Бизде ушундай бир тенденция калыптанып калган. Буга чейинки бийликтерден көрүп келебиз. Атабыз же бир жакыныбыз бир жооптуу кызматта, бир чоң кызматта болсо, бул жакта тууган уруу, бала чакасы мындай бир башкарууга чейин кийлигишип алган учурлар болот да. Анан сизде мындай абал болбодубу? Эми атамда ушундай мүмкүнчүлүк берилди, атамдын бир кадырынан пайдаланайын деген ойлор. Эми бул мындай да. Орусча айтканда башка бийликтерден урок албасак, анда биздин башыбызды түйгүбүз эртең ошого барат. Мен бир жерге аралашкан жокмун, биринчисинен. Экинчисинен мени аралаштырганы мүмкүнчүлүк да бербейт. Тизгеми ачын айтканда тартып эле коет. Өзү ачык эле айткан. Бир жерге барып аралашып киреше турган болсоңор, капа болосуңар деп элечи. Эми мына депутаттыкка да сиз мына ушу вопрос берген депутаттыкка дагы айтып кетейин, себеби болсо баягы тууганы сиз айткандай же атасы бирөөсү бийлик келгенде эле ол дагы бир жакка умтанам деп атпайсызбы? Ошондо менде оно жок. Мени болсо бирөө келип назначение эткен эмес. Мени эл колдоп берди. Эл колдоп берди, ошо элдин үмүтү менен отурам. Келтам, Кудай кааласачы, келип биз иштейбиз. Жалал Абад шаары боюнча эң көп голосты мен алдым, мен участкам алды. 1000 адашпасам 1074 адам келгенден 960 берди. Эми олар 960 эмнеге берди? Ушу бала иштейт деп берди да. Анан ошол эл ишенип шайлады, алдыда эмне жумуштарды аткарсам деген ошо платформаңыздын башында кайсы максат турат? Менин биринчи оюм мындай да. Биринчи коррупциянын ичиндеги болуп аткан коррупцияны жокко чыгарбасак, анан кийин экинчиси инвестиция алып келмейинче шаардын өнүгүшү боюнча ойлонбой эле коюш керек. Эки маселе биринчи турат. Биринчи коррупция, анан инвестиция. Биздин бюджетибиз 500 миллион болсо, 500 миллион мен ачын айтканда көп нерсени да кыла албайт шааргачы. Ошон кийин биринчи коррупцияны жок кылыш керекпиз. Коррупцияны кандай жок кылыш керекпиз? Туура кадр тандаш керек. Ол жерге. Курсагы ток балдар алып келиш керек. Экинчисинен инвестиция тартып келиш керек. Ушул тармак деген азыр адамдын акылын түрдүү нукка буруп атат да. Ошол соц тармактарда Камчыбек Ташиевдин уулдары номер жок автоунааларды, анан кымбат баалуу унааларды минип жүрөт. Охраналардын коштоосунда ушундай бир башаламандык менен жүрөт экен деген маалыматтар таркады. Канчалык чындыкка жакын? Мен сиздин жаныңызда турамын. Бир бала жанымда охрана болуп турабы? Мына өзүңүз көрүп атасыз, биринчисинен. Экинчисинен мен неден коркомун? Бирөөнүн бир тыйынын жебесе, бирөөгө жамандык кылбасын. Мен неге корком охрана, мен неге жүрүш керекмин? Мен коркоп отурган эчтекем жок, мен өзүм жүрөм. Биринчиси. Экинчиси болсо баягы сиз айтып аткан баягы эки Range Rover менен жүрөт, тоо менен жүрөт деген. Мына Алла Таалам өзү күбө орозо убагында турабыз.
Range Rover деген машина өмүрүмдө машина болгон эмес мындай. Өмүрүмдө болгон эмес машина. Ладно, бир 10 жыл мурун, же 5 жыл мурун минип көрсөм экен деп айтсам, болгон эмес мындай. Эми каяктан элдер ушинтип табып чыгат. Эми ол чыгарган пабликти мен көрдүм, эми көрсөм ол болсо бааны фейк паблик экен, ал ким экен да таппайт экенсиң анычы. Эми оюна келген нерсени жаза берет да фейк менен. Дагы бир суроо да. Кайсы бир адамдын мындай укуругу узун болсо, ошол адамдын эшигине келген кишилердин саны көп болуп калат да. Мени бул кызматка коюп койсун, анан жардам берип койчу дегенче. Сиздин эшигиңиз каклагандар барбы? Эми азыр жок десем азыр эч кимге ишенбейт да. Туура келип атат. Бирок мен мынакей дагы биринчи айткандай эле, мен бир жерге аралашсам, мен атам болсо тезгим тартат. Ошон кийин келген адамдарга дагы ачык эле айтып атам. Мага мен колумдан эчтеке келбейт. Себеби болсо мен аркамдан атам турат. Эртең мындай кыргызча кылып айтканда мойнум жул болбосун. Мен бир башым бар да. Анан ушул Жалал Абад шаардык тазалык ишканасына жакында дайындалган Канат Берикбаев деген сиздин досуңуз экендигин биз ошо маалымат булактарынан көрдүк. Анан ал жигиттин өзүнүн айтуусунда дагы менин кызматка келүүмө ушул Таймураз досумдун таасири болду деген таризде мындай билдирүү жасады да. Анан ушуну өзүңүздөн уккум келип атат. Кандай болду десем, таасир мен дос. Ачык айтыш керек, доспуз. Бирок кызматка келгенде мен ошо күнү билдим. Өзү чалып айтты мага. Мен мына келдим деди. Ан барып кутуктап, кандай болду десем, Энис Абжалиевич мэр чакырды дейт, ушу тазалыкта проблема көп, апарып бер дегенден мен алып келди деди. Мен болсо ийгилик каалап кеткем, мен кандай тиешем бар экен ону жакшыраак туура такташ керек да, аны туура өзүнүн да сиз азыр менен интервью алып атасың, өзүнөн да барып катуураак интервью алыш керексиңер да, ошо такташ керек. Анан жакында эле Өзгөн желкесинде болгон эл менен жолугушууда Камчыбек Ташиевке ушундай бир суроолор берилди. Сиздердин ушул чет мамлекетте кымбат баалуу үй алыпсызбы, ушул суроого жооп берип коюңуз дегенде ал кишинин жообу мындайча болду да. Ооба, биз үй алдык деди, бирок чет мамлекеттен эмес. Менин уулдарым мага ушундай бир сунуш беришти. Жалал Абадтын кайсы бир участкасында жардамга муктаж 3 төрөгөн эне бар экен, ошого үй алып беришти балдарым. Ошол үй жөнүндө кеп болсо керек деген жоопту айтты. Анан бул кайсы үй? Биринчи наркы сөзүн айтып берген чет өлкө боюнча. Баягы Дубайда деп айтып турду, 2 миллион 600 миң долларга миллион долларга үй алып тур деп. Сиз менден биринчи сурасаңыз, иним, Таймураз иним, Дубайга баргансыңбы деп сураш керек да. Же мен бир туугандарым барган экем Дубайга. Мен адашпасам ошо эжем баягы турмуш чыкканда бир баягы не деп коет, медовый деп бир барып келишет-го бир. Ошого барып келген, эжем барып келген. Калган бир туугандарыңар баргансыңарбы деп сурап көрсүн. Барган эмеспиз. Барган эмеспиз. Барбаса ол жактан кайсы акча аласың, биринчи кайсы акча аласың, эмнеге аласың деген нерсе вопрос туруш керек да. Ол үй боюнча. Эми экинчи үй боюнча бул ол балдар болсо Кызыл Сеңирден болот. Азыр Россиядан жакында келип атат. Үчөмдүү балалуу болуптур. Көптөн бери Россияда иштеп, бүгүнкү күнгө чейин үй албай жүрөт экен эле да. Үй алып же үй курганы мүмкүнчүлүгү жок болуп жүрөт экен эле. Ошону биз туугандарыбыз менен бардыгыбыз. Бир туугандар ошо бир үйдү алып бердик. Ол Ташбулак айыл өкмөтүнө алдык ол үйдөчү. 6 сотик жер үй, жаңы бүткөн үй ремонту менен бир даярдап койгом. Ошолор келсе, Кудай кааласа тапшырып берем деп ниеттенип турам. Биз ушул убакыттан пайдаланып, бүгүнкү күндө мына эми сиз ал үйдү алып бергениңизден улам эле эмес, балким ушул жакшы ишке, ушул жакшы бир көрүнүшкө себеп болуп калыңыз, биз дагы ошол ишке себепчи болуп калалы деген максатта ушул нерсени жасап отурабыз. Жогоруда биз тасманы сизге көрсөтөлү, андан соң маегибизди улантабыз. Жакшысыздарбы? Жакшы. Бул ушул Жалал Абадта ачылган Аль-Мубин кайрымдуулук фонду бар. Ошол фонд областтык мусулмандар казияты менен биргеликте ушундай үйлөргө жардам болсун деп ушундай азык-түлүктөрдү алышты. Анан үйүңүздөрдүн шарты, жашоо шарттары кандай? Жашоо шарты үй жок болуп, бирөөнүн үйдө жашап атабыз балам, ошо кыйналып атабыз. Бул кызымда бир кызымдын үйү жок, ошондой эки кызымда меле ошо жүрүшөт, ошо үйү жок болуп эле.
Мен Кожоюңуздар каякта мисалы балдардын атасы? Ошо боюмда барда, ошо 2 айлык боюмда бар эле. Боюмда барда. Эң кенже балаңызбы? Ооба, эң кичине балам. Ушу 1 жылдан ашып калды. Ушу кеткен бойдон дайынсыз жок да. Анан ушу балдар менен ушинтип ар жерде жашап жүрөм. Азыр эми бул жерде убактылуу эле бирөөнүн бүтпөгөндүгүндө эле ушинтип отурам да. Бул өзүңүздөрдүн үйүңүздөр эмес да? Жок, өзүбүздүн үйүбүз эмес. Ушул убактылуу эле бирөөнүн үйү да. Өзүңүздөрдө жерде отун жок, суу жок, ушинтип. өзүбүз үй салайлы, шарият өзү жок да. Салганга шартыбыз жок да, үй салганга да шартыбыз жок. Ушинтип кыйналдык, ушинтип. Кичине алакет кылып, кичине бирөөлөр жардам берсе, Кудайым колун чозуп, кичине бизге ошолорго рахмат эле да, кичине аракет кылып, бирөөлөр жардам берсе, деп ойлойбуз, эми билбейм эми. Алладан эми суранып атабыз ошону. Таймурас мырза, жогорудагы видео тасманы көрдүңүз. Бул үй бүлө ушул Ош-Бишкек жолунун Сузак тарабында жайгашкан жерде жашайт. Анан булардын аянычтуу тагдыры, алар бүгүнкү күндө ал жерде ижарада турушат экен. Анан азык-түлүк жагынан Алимупин кайрымдуулук фонду каралашып турат экен ал үй бүлөгө. Анан ал үй бүлөнүн бүгүнкү күндө бирден бир каалаганы азыр турак жай салуу үчүн жерибиз бөлүнгү бар деп атат да. Анан ушуну бир толук куруп бербесе дагы көпчүлүк болуп, жанагы көп түкүрсө көл болот дейт. Ушул бир бөлүгүн бир инсан кылып берсе, экинчи бөлүгүнө дагы башкалар жардам берсе деген үмүттө отурган эненин көз жашын көрдүк да. Анан сиз ушул кыргыздын мекенчил патриот уулу катары ушул үй бүлөгө орозонун урматынан пайдаланып кандай жардамды бере аласыз конкреттүү? Эми болсо биз бүгүн эле сизден номерди алып байланышайык. Байланышып кандай жардам керек болсо ошого аракет кылабыз. Өзү сиз менин сырым баарыңызды ачып койтасыз да. Мен өзү берген нерсени, оң колуң берген нерсени сол колуң билбесин дейт эле. Мен Жок, эми биздин максат ушул иш аркылуу башкаларда дагы берүү сезим ойгонсун деген гана ой да. Маселен ооба, сиз айткан нерсе балким кайсы бир өңүттөн алып караганда туура нерсе, оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн. Бирок бүгүн бар туруп берүү сезими жок инсандарыбыз да көп болуп атат да. Биз ушул берүү сезими бар инсандар аркылуу ошол жүрөктөрү катып калган инсандардын жүрөгүн ойготуу да. Кудай кааласа жардам беребиз. Жардам беребиз, колдон келишинче жардам беребиз. Анан бизге ушул атайын убакыт бөлүп жок дебестен биз менен маек курганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүнүн форматы ушундай. Айтпасам болбойт деп атайт тургандай, ушул көдөнүңүздө, жүрөгүңүздө айтпасаңыз болбой турчу дагы кандай ойлор калды? Айтпасам болбойт дегеним, ол акыркы күндөрү өзүңүз көрүп атасыз, азыр Баткенде мен атам бүгүнкү күнгө чейин Баткенде. Мен уйкудан турсам дагы, уктап жатайын отсам дагы ушу адам жөнүндө ойлонуп жатамын да, тынч эле экенби депчи. Себеби адамдар көбүсү туура эмес ушунтат, неге чет өлкөгө барып операциясын кылып келет. Себеби орусча айткан тяжелый форматта бунукучу. Кыргызстанда кыла албай турган нерсени тяжелый форматта ошол жакта кылдырганбыз. Анан киши кече дагы барганда мына качып кетти. Биз эч качан качпайбыз. Мына эл журтка дагы айтып коеюн, эч качан качпайбыз. Ушул жерде до конца турабыз. Бизде акыркы сөздөр до конца деген сөз катуу популярный болуп кетпедиби? Анан Facebooktан, башка барачылардан жок эле нерсени чыгарганга мындай орозо күнү дагы кичине уялып койсоңор деп суранам эле ошо чыгарган адамдаргачы. Себеби болсо акыркы күндөрү өтө эле көбөйүп кетти, туура эмес маалыматтарды элдин башын айлантып атат. Эми олун башчылары ким экенин аны баарыбыз түшүнүп турабыз, эми олардын жүрөгүнө салып коелук аны. Биздин көрсөтүүдө бүгүн эфирде ким конок болгон болсо, кийинки келе турчу конокту ошол конок өзү тандайт да. Анан биздин көрсөтүүдүн кийинки коногун ким келсин деп каалайт элеңиз? Энис Абжалиевичке бериш керек, себеби азыр мына шаарда жаңы депутаттар келип атат. Силерде дагы суроо көп болсо керек ал адамга. Шаар боюнча суроолорго берип алсаңар болот. Келген эле жарым жыл болду. Кандай иштен аткарганын ошо эстафетаны ошого берсем туура болот деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт буйруса өз соңуна жетип баратат. Биз көрсөтүүнүн соңунда шаар мэри Эрнис Ормоков агабызга биздин көрсөтүүнүн жүрүшүндө Таймурас мырза кийинки конок сиз болушуңузду суранды. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканга чейин аман болуңуздар.